Абу Салма пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушу эчкисин кайтарган сахаба бар эле, раи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам радиаллаху анху. Айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уккамын. Бах ли хамсин. 5 нерсеге кандай гана бул пайдалуу нерсе деген экен. Ма асқалахунна фил мизан. Алар ушу 5 нерсе таразада эртеге кыямат күнү эң салмактуу. Алар кайсы? Субхан ла илаха иллаллах ва субханаллах валлаху акбар валхамдулилlah. 4 болду. 5-си вал валаду салих ютаваффа лил мар'ил муслим фаяхтасибуху. Bir musulmandын жакшы бир эгерде перзенти көз жумуп кете турган болсо, ошого сабыр кылса Алла Тааладан сооп үмүт кыла турган болсо, 5-си ушул. Ушу сабырдуулук жана Алла Тааладан сооп үмүт кылганы буга таразада тең келе турган амал жок деген экен. Алла Тааладын тагдыры эч ким эч нерсени билбейт туган. Ким биринчи кетет, ким экинчи кетет, жараткан Алла Тааладын өзүнүн чечими бар. Ликулли шей, Алла Таала пайгамбарыбыз айтканда, лиллахи ма ахад ва лиллахи ма аата ва кулли шейин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында дайындалган. Ушул отурабыз го, ким биринчи кетет, ушул жерде отурганыбыз. Ким экинчи кетет, ким үчүнчү кетет, бул бардыгы жазылган. Ким каерде кетет, качан кетет, бардыгы жазылган. Кандай абал бардыгы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мына жердеги айтып атканы, бул риваят тугандар Табараниде, Насаиде келет. Бул 5 ушундай улуу амал бар. Бул 5-өөнө тең келе турган амал жок. Таразада бул эң салмактуу. Булардын мынакей 4-өө зикир болду. 5-си болсо мусулман адамдын сабырдуулугу жана Алла Тааладан сооп үмүт кылганы. Эгерде баласы көз жумуп кетсе же баласы дагы валаду салих, имандуу бала болсо.